Жакшы аял менен жаман аялдын айырмасы эмнеде десеңиз, эң биринчи таквалыгында. Жакшы менен жаман аялдын айырмасы таквалыгында. Бүгүн таква аял табыш бул баягы кумдун ичинден алтын издегенге барабар болуп калды. Өтө кыйын. Таква кызды таап үйлөнүш азыркы 21-кылымда өтө кыйын маселе. Эмне үчүн? Себеби ошого жараша эркектер дагы бузулду. Кээ бирөөлөр таң калам, мынандай ойношуп кетти, мынандай болуп кетти деп айтат да. Ошол ойнош болуп кеткен эркек бир эшек менен же бир жаныбар менен ойноштук кылбайт, ал дагы бир аял менен ойноштук кылат. Өкүнүчтүүсү, аялдарда да ушундай Кудай сактасын, бардыгында эмес, кээ биринде ушундай түшүнүк бар. Күйөөм ойноштук кылдыбы, мен дагы кылышым керек деген түшүнүгү бар экен. Күйөөң тозокко кетсе, сен дагы тозокко түшүшүң керекпи? Күйөөң кылмыш кылса, сен дагы кылмыш кылып түрмөгө камалышың керекпи? Жок. Күйөөң камалып кетсе, күйөөң тапканды сен жеп ичип жашай беришиң керек бул жакта, калышың керек деген. Балдарың тарбия кылышың керек деген. Ошондуктан кээ бир маселелерди кенен ойлонгондо билишибиз керек. Таквалыгында эң биринчи аялдын кээ бир аялдарды билесизби? Күн сайын ар кандай музыкаларды угуп, ар кандай концерттерди угуп, тамашаларды угуп, анан уктайт. Качан уйкусу кебей, башы ооруп, бир нерсе окуганда анан Куранды коюп уктайт да. Ушундай. Качан муктаждык болгондо гана. Кээ бирөөлөр тамак кылып атканда музыка, клиптерди көрүп тамак кылат. Бисмилlah айтып тамак кылбайт. Сиздин көп нерсеңиз таквалыкка байланыштуу, урматтуу эже карындашым, таквалыкка маани бериңиз. Жакшы менен жамандын айырмасы бул таквалыгында. Таква болгонго аракет кылайлы, урматтуу эже карындаштарым.